Продолжаем судебное заседание. Я колесник. Бишкектин Октябрь райондук сотунда жогорку кеңештин ата журт фракциясынын депутаты Камчыбек Ташиевдин автоунаалардын дөңгөлөктөрүн уурдоого аракет жасоо менен айыпталып жаткан уулу Тимурлан жана анын досу Фарук Азимовго карата козголгон кылмыш ишин кароо улантылды. Соттук отурум башталгандан кийин төрагалык кылуучу судья Талайбек Абыкеев чакырылган эки күбөтүн кечигип жатканынан тынугу жарыялады. Я Муратову арест. Они скоро будут. Впервые победы. Хорошо. Ошентип жарым сааттан соң уланган сот ишине күбөлөрдүн бири келип, экинчиси Самудин Маликов келбеди. Адвокаттар бир күбөнү сурай берүү сунушун айтканы менен мамлекеттик айыптоочу экөөнү бирдей суроо талабын билдирип туруп алды. Мындан улам сот отуруму катары менен 2 күнгө 17 жана 19 июнга белгиленди. На 17 на 14 сразу на 19 поставим. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.